жактарында да өзгөчү чоң Иса Ахунбаев атындағы Қырғыз мамлекеттик медициналык академиясында 4-чү эл аралык медайымдар форуму болуп өттү. Анда медайымдардын ишиндеги карьералык өсүү жана лидерлик темасы талкууланды. Жакында эле биздин ошол Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому чыкты. Ал токтом менен ушул эки баягы деңгээлде медайымдарды жогорку билимдүү кылып даярдоо каралып бизге бекитилип берилди. Жогорку билимдүү медайымдар 5 жылда окуп, 5 жылдан кийин адис болуп чыгышчу. Алар баягы уюштургуч, андан тышкары ошол мугалим деген дипломго ээ болушчу. Ал эми быйылкы жылдан баштап биз параллелдүү түрдө дагы ошо бакалаврларды даярдайлы деп жатабыз. Бакалавр деген 4 жыл окуйт, ошол жогорку билим алуу үчүн. Анан бакалавриатты бүткөндөн кийин каалоочулар ушул биздин тармакта иштеп кетсе болот. Ал эми андан ары дагы окуусун улантам дегендер магистратурага тапшырышат. Ал магистратура андан ары дагы 1 жыл окушат. Иш-чарага Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү, билим берүү жана илим министрлигинен, жалпы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунан, ошондой эле эл аралык мекемелердин өкүлдөрү катышышты. Аны менен бирге форумга аталган академиянын жогорку медайымдык билим берүү факультетинин бүтүрүүчүлөрү чакырылган. Бул 98-жылы сентябрь айында ачылган факультетке бүгүн буюрса 25 жыл болуп атат. Бул 4-чү форумубуз. Факультетти бүтүп чыккандар биринчи квалификация мурдакы преподаватель квалификация берчүбүз, менеджер преподаватель сестринском дело или зам главного врача по сестринскому делу деп берчүбүз. Улам факультет барган сайын көп студенттерди чогултуп өтүп атат. Башында ачылган факультетте бизде 4 жылдык билим берүү, 5 жылдык билим берүү и вечерний форма 11 студент бүткөн. 4 жылдык дегенде түшүндүрүп кетсем, бул медучилищени бүткөндөн кийинки айымдар высшее образование алышкан. И после школы балдарыбыз келип высшее сестринское образованиядан өздөрүн жогорку билим болуп, андан кийинки бүтүрүүчүлөр азыркы биздин зам главного врача по сестринскому делу деп Минздравтан приказ чыгып, ошол должностто иштеп жүрүшөт. Форумду өткөрүүнүн негизги максаты медайымдар арасындагы кесиптик позицияны чыңдоо жана саламаттык сактоо тармагында алардын статусун жогорулатып лидер катары калыптандыруу. Ошондой эле форумда мамлекеттик органдар, медайымдар, окуу уюмдары өз ара жолугушуп, түзмө-түз диалог түзүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Азыркы күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, медициналык айымдардын ичинен баягы кандидаттык илимий наамга ээ болгон адамдар жок. Себеби деген бул бизде шифр жок андай. Ал эми азыркы биздин ушул баштап аткан реформабыздын натыйжасында ошол магистратураны бүткөн медайымдар аспирантурага да тапшырып, ошо илимий наамга ээ боло тургандай ошол келечекте жакшы шарт түзүлүп жатат да. Анан бул медайымдар деген ошол дарыгерлер менен катары, партнер катары чогуу иштеп, бир командада иштеп, өздөрүнүн баягы азыркы убакта медайымдар дарыгерлердин жардамчысы сыяктуу көп ролдорду ойноп жатышпайбы? Айрым жерлерде гана өздөрүнчө баягы өз алдынча иштебесе. Ал эми ушул даярдап жаткан медайымдарыбыз бир командада дарыгер менен партнер катары иш алып бармакчы. Мен Кёнхи университетинен келдим. Кыргызстандагы медайымдардын компетенттүүлүгүн жогорулатуу жана билим деңгээлин жакшыртуу боюнча ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүүдөбүз. Бизге саламаттык сактоо, билим берүү жана илим министрликтери колдоо көрсөтүп, биргелешип иш алып баруудабыз. Мен ушу медицинада 49 жылдан бери иштейм. Азыркы учурда үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна өтө көп камкор көрүлүп атат. Ошону менен бирге дагы ошончолук иш жумуштары жүктөлүп атат. Высшее сестринское образование эмнени берет бизге? Бизге деген толук жогору билимди берет. Аларга шарттар иштөө шартында көп мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Алар мугалим болсо болот, менеджер болсо болот. Ар тараптуу дагы көп кызматтарды аткарганга болот да. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.